Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясынын колдоосу менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун алдындагы Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Молдосейит Мамбетакуновдун өнөрканасында даярдалган Кайнар булак аталышындагы берүүбүздүн алгачкы чыгарылышын сиздерге тартуулайбыз. Берүүбүздүн биринчи чыгарылышы жаңы жыл алдында болгондуктан биз алгачкы сөзүбүздү институттун директору Кастюк Шириналиевна бермекчибиз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун алдында түзүлгөн Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Молдосейит Мамбетакуновдун өнөрканасы менен биргеликте Баласагын ТВ студиясынын жамааты биргелешип чыгарган Кайнар булак берүүсү сиздерге сунушталып отурат. Кайнар булак биздин институттун 1-курстан 4-курска чейин окуган студенттеринин, магистранттарынын, чыгармачыл жаштардын, жаратман жаштардын сиздерге сунуштаган чыгармачылык бир отчету болгондой болуп турат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин таланттуу, биздин жигердүү, биздин жүрөгүндө жалыны бар, көзүндө оту бар, келечектен көп үмүттөндүргөн биздин студенттердин жасаган кичинекей ийгиликтери, жасаган чыгармачылыгы сиздерге жакшы маанай тартуулайт деп ойлойбуз. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Келе жаткан 2025 жыл жаратмандыктын, ийгиликтин, жакшыга канатташ, ийгиликке ийиндеш болгон жакшы жылдардан болсун деп ойлойм. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө бакубатчылык, тынчтык жана өнүккөн, өскөн Кыргызстанда жашаганга насип эткен ийгиликтүү жылдардан болсун. Кастюк Шириналиевна айткандай, биздин институттун 1-курстан 4-курска чейинки чыгармачыл жаштары өздөрүнүн журналистик, алып баруучулук, операторлук, негизи эле чыгармачылык өнөрлөрүн эл алдында сынга коюу максатында улуттук телерадио корпорациясынын колдоосу менен ар жумада ушул каналдан бөлүшмөкчүбүз. Биз студия саат канча барат элек? Саат 8 болчу да. Багана жумуштарымды бүтүрө калайын. Жаңы жыл жакшылыктын жарчысы. Саат канча болуп кетти? Бул да какта жүрөт кечигип. Какта жүрөсүң кечигип? Белек издеп жүргөм да анын үстүнө жолдун бардыгын. Бул эми тезирээк азыр башталып кетет. 2, 1. Баштадык. Кутман кошо күнүңүздөр менен ардактуу көрөрмандар, эски жылдын көшөгөсү жабылып, жаңы жылдын коңгуросу жаңырууга дагы аз калды эмеспи? Анын сыңарындай жаңырып кирип келген жаңы жылыбыз кут болсун. Сиздер дагы магушуп, жакындарыма эмне белекпесем деп издеп таппай кыйналып жүрсөңүздөр керек. Бул дагы бир өзүнчө майрамдык маанайды жаратат эмес. Убактыңды сарптап кандай белек камдап келдиң? Мен бүгүн жакын адамыма мына ушундай атыр алдым. Билесиңби, Европанын ар бир өлкөсүнүн өзүнүн тыюу салынган белектери бар экен. Мисалы, Францияда үй бүлөлүү айымга атыр белекке берүүгө болбойт экен. Чын эле? Ооба. Ар бир өлкөнүн өзүнүн каада салты, маданияты болот эмеспи? Эгерде сиздер чет өлкөдө жүрсөңүздөр, бул кеңештерди эске ала жүрүңүздөр. Дүйнө жүзүндө айрым өлкөлөрдө жана маданияттарда кээ бир белектерге тыюу салынган же аларды берүү жаман жүрүлгө катары кабыл алынат. Бул тыюу салуулар негизинен жергиликтүү салттарга, ишенимдерге жана мыйзамдарга байланыштуу. Мисалы, Кытай мамлекетинде белекке саат тартылуу өлүмдү каалоо катары кабыл алынышы мүмкүн. Ал эми италиялыктарга бут кийим берүү белек алган адамдын качып кетүүсүн же мамиленин бузулушун билдирет. Түштүк Кореяда кызыл түс менен жазылган каттар өлүмдү билдиргендиктен мындай белек коркунучтуу деп кабыл алынат. Чехияда текчеде чаң чогулткан сувенирлик кооздуктарды эмес, практикалык белектерди баалашат. Белек берүүдө ошол өлкөнүн салт санасын жана ишенимдерин эске алуу чоң мааниге ээ. Бегмай, билесиңби? Бул жашоодо түбөлүктүү эч нерсе жок деп коет эмеспи? Бирок түбөлүктүү болуп калышка дагы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Кызык, ал кандай мүмкүнчүлүктөр экен? Дүйнө элине аттын кашкасындай таанылган улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары азыркы күнгө чейин ар бир окурмандын жүрөгүндө жашап келет. Ооба, туура айтасың кесиптеш. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерет деген жакшы сөз бар эмеспи? 12 декабрь улуу жазуучубуздун туулган күнүнө карата анын урматына Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери эстелигине гүл коюп келишти. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз ТВ 124 группасы азыркы учурда Кыргыз улуттук университетинин студенттери
Ата бейит комплексине келип 1930-жылдардагы репрессия убагындагы жалпы батырларга жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовго эскерүү иш-чарасы болуп жатат. Студенттер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сөөгү коюлган Ата бейит комплексине барып, анын жаркын элесине арналган эскерүү иш-чарасын өткөрүштү. Иш-чара учурунда Айтматовдун адабият жана маданият тармагына кошкон баа жеткис салымы эскерилип, анын чыгармаларынын түбөлүктүүлүгү баса белгиленди. Андан кийин Куран окутулуп, анын арбагына багышталып, дуа кылынды. Бул иш-чара студенттердин улуу жазуучунун мурасын урматтап сактоого болгон каалоосун айкындады. Алхамдулиллахи роббил алямин. Амин. Лайлахаллах Мухаммад Расулуллах келмесин келтирип ушул жерде көз жумган Айт мархум жалпы арбактарга ушул Куранын соолун багыштадык. Экскурсиянын жүрүшүндө репрессия жылдарынан курман болгон адамдардын табылган сөөктөрү жана алардын изилдөө тарыхы боюнча Алымбаева Зарыл Арстанбековна кеңири түшүндүрмө берди. Репрессиядан жабыркаган инсандардын жашоосу жана эрдеги тууралуу маалымат студенттерге өзгөчө таасир калтырды. Кыргыздын каймак уулдары жаткан жер, анан жөнөкөй адамдар да болгон арасында. Көрө жөн эле бирөө-бирөөнүн кошунасы, бирөө-бирөөнүн таанышы болуп. Ата бейит музейинде студенттер үчүн саясий репрессия курмандыктарына арналган экскурсия өттү. Экскурсовод студенттерге 1930-40 жылдардагы репрессия мезгилиндеги оор тарыхый окуялар тууралуу маалымат берди. Алар ошол кездеги илим, маданият ишмеринин жана жөнөкөй адамдардын кайгылуу тагдырлары жөнүндө укту. Музей экспозициясында ошол мезгилге тиешелүү сейрек документтер, сүрөттөр жана репрессия курмандыктарынын жеке буюмдары көрсөтүлгөн. Чүбөлгө 2008-жылы улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов каза болгон. Өзүнүн сунушу менен сөөгү ушул жакка коюлуп, эстелиги тургузулган. Ата бейит деген атты да Чыңгыз Айтматов берген. Ата бейит аталар жаткан жер, аталардын мүрзөсү дегенди түшүндүрөт. Себеби өзүнүн атасы Төрөкул Айтматовдун сөөгү да репрессияланган кишилердин катарында ушул жакка коюлган. Эмнелери жок бул дүйнөдө жарыкта. Не бир сонун, не бир кымбат асылба. Мен кетерде ошончонун ичинен сагынарым, эң аярым, эң кымбатым музыка. Музыка сезимдин тили. Адамдын жан дүйнөсүндөгү сөз жете албаган эң терең, эң назик жерине музыка жетет. Ошондуктан тарбия музыкасыз болсо кемчил болуп калат деп бекеринен айтылбаса керек. Ооба, туура айтасың. Негизи эле музыка угуу кандайдыр бир деңгээлде майрамдык маанай тартуулайт эмеспи? Жаңы жылды музыкасыз элестетүү мүмкүн эмес. Андыктан маанайды көтөрүүчү чыгармалар жаңырсын. жаңы бақыт ағылы үнді биік созылу күлкі менен шат менен жаңы жылды тосолу жаштардағы қарлар қуманды абарлар жаңы жылдың айрықша айтып өткіз жағы бар айтып өткіз шаны бар жаңы жылдың айрықша айтып өткіз жағы бар айтып өткіз шаны бар алғыла
жалғасын өмірлер, сол жүрөлі дешели, сол жүрөлі дешели. Үнді биік созылу, күлкі менен шат менен, жаңы жылды тосолу. Мен кичинекей кезимде эң эле көп күткөндөрдүн майрамдарынын бири бул жаңы жыл болчу да. Ал кезде деген мага жаңы жылдык балатыны кооздогон аябай жакшы десең, детин берип койсуңбу? Ооба, биз дагы кичинекей кезибизде жаңы жылды чыдамсыздык менен күтчү элек. Кызык, азыр жаңы жылды ушинтип күткөндөр бар болду экен. Чын эле. Азыр кантип майрамдайт болушту экен? Анда чогуу биргеликте сурап көрбөйлүбү? Кеттик анда. Жаңы жылдын жаккан жагы бул биринчиден кыш мезгилинде жаккан себеби, кыш мезгилинде аба таза болот, айлана кооз болот, адамдардын көңүлү ачык болот, жайындакыдай болуп ысык, кыжалат болбойт, бардыгы үшүсө дагы күлүп жүрүшөт. Кудай буйрса, сен менен жаңы жыл тосом. Кичине кемчилик болуп кемпирим алыс эле. Кемпириме дагы Америкага салам деп коем. Жаңы жылдактан жакшы тосун. Биз бияктан Бишкектен аман-эсен жакшы тосойлу. Кыргыз элинин баары быйыл келаткан жылы жакшы жылдардан болсун. Баарыңарга кыргыз элинде ден соолук каалайм, бакыт каалайм, бай болуштун баары. Берде олос. Эл тарамайчы ошол иштейбиз. Элдердин эметкен мусорларын чыгарабыз дегендей. Эски жылды тарытпай узаталы, жаңы жылды жакшы тосуп алалы. Кыргыз элиме ошол бакыт каалайм. Бардыгы ден соолук болсун, жумуштарында ийгилик болсун. Жашоолору жакшы болсун. Жакшы келек, жакшы үмүт. Жаңы жылдык кандай десем, ар бир адамдын өзүнүн эмесине жараша болот го. Кандай десем, семейный праздник кылып, мындай жыл тогошуп атат, ошондой. Мурункудай майрамдабай деле калдык азырчы. Мурун кичинекей кезде аябай кызык болчу, азыр кызыгы деле жок. Кала тилек айтсам, кыргыз элиме негизи эң негизи тынчтык. Барлык жерде тынчтык болсун, анан ден соолук экинчи. Ошол эле ден соолук менен тынчтык болсо эле баары жакшы болот деп ойлойм. Кичинекейибизден өзү жаңы жылды күтүп эме кылабыз го. Ошол менен жагат эми. Кийин чоңойгондо ошо бай калып калды да. Жаңы жыл майрам менен сандай деп. Жаңы жылыңыздар менен 2025-жылы берекелүү, түшүмдүү жылдардан болсун. Неберебиз келет үйгө, ошо анча-мынча аларга бир майрам кылып коебуз. Ёлка, подарка деген беребиз, белек. Анан кийин ошо негизи жакшы каалоо менен тособуз да.
Бигмай, сен билет белең? Кытай маданиятында мандарин токчулуктун символу катары каралат экен. Ал эми чыгыш медицинасында мандариндин кабыгы сасык тумоодон жана жөтөлдөн алдын алуу үчүн колдонулат экен. Ооба, негизи эле жаңы жылдык дасторкондо мандаринсиз элестетүү кыйын болуп калбадыбы? Ал эми бул мандариндин адамдын организмине кандай таасири бар? Чогуу бергиликте көрөлү. Мандарин көпчүлүк сүйүп жеген мөмөлөрдүн бири. Мындан бир топ жыл мурун жаш балдар мандаринди жаңы жылда 1-2 дана гана белекке алган. Анткени ал убакта бул мөмө аз өндүрүлчү. Ал эми бүгүнкү күндө цитрус өсүмдүгүн көп кездештирүүгө болот. Мандарин витаминдерге бай, курамындагы аскорбин кычкыл аркылуу иммундук системаны чыңдайт. Жөтөлдү басып, какырыктын чыгаруусун тездетет. Бардык цитрус жемиштери сыяктуу бул жемиш дагы дене таптı төмөндөтүүчү касиетке ээ. Бигмай, жакында эле Бишкек шаарындагы Кабаул Кожомкул атындагы спорт сарайында Кыргыз Улуттук университетинин студенттери үчүн жаңы жылга отурлай концерт болуп өттү. Ооба, ал эми бул кечеге кимдер келди жана кандай маанайда өттү? Чогуу көрөлү. Ушуну менен биздин майрамдык эфирибиз дагы аягына келип жетти. Бардыгыңыздарды келе жаткан жаңы 2025 жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Келе жаткан жыл токчулук, молчулук ар бир үй бүлөгө бакыт алып келген жылдардан болсун. Убакыт жаадан учкан жебе сымал тез эле өтүп кетти. Мына эми эски жылды узатып, жаңы жылды күтүп турган убагыбыз. Кирип келе жаткан жаңы жылыбыз ар бир үй бүлөгө бакыт таалай, бөөдө кырсыктан сырткары бул жакшылыктар жыл болосун демекчибиз. Сиздер менен болгон биз Рыскылова Альбина, мен Бегимай Кенжетаева. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.